азыр кылынуучу процедура бул жай келгенден баштап көп эле айым эмес, жалпы жигиттер дагы, мырзалар дагы көп кайрылат. Баягы колтуктун, колдун, анан буттун тердеп кетирүүсүн кандай кылып кетирсек болот деп. Полностью жок кылууга мүмкүн эмес. Азыркы учурда убактылуу бир убакытка чейин гана жок кылып токтото алабыз. Ал жанагы тердин көп бөлүнүп чыкканын, анан жагымсыз жыттын чыгышын жок кылууга бул определенный убакыт, бул 6 айдан 8 айга чейинки мөөнөт болот. Азыр ошол көйгөй менен кардар келди. Биз кандай кылынат бул процедура, канчага чейин жетет, ошол жөнүндө вот азыр көргөзүп берелик. Бул баягы колтуктун канчалык зонасында ошол проблема турганын билиш үчүн биз биринчиден проба жасашыбыз керек. Ал проба аптекада сатылган йод менен крахмал коюлат. Ошол экөөнү проба жасап, ошондо көбүрөөк карарган участокто баягы терилер, бездер аябай тез көп иштеп, ошол жерден көбүрөөк тез тери бөлүнүп чыгаарын байкайбыз да, ошол жерге көбүрөөк куюп проблеманы чечкенге аракет кылабыз. Эки мүнөттөн 5 мүнөткө чейин күтөбүз. Зонаны аз көрөбүз, но бизге керектүү зона ушул зона. Буга канча единица кетет? Бул процедураны биз ботекс, бул препарат ушу ботекс менен жасайбыз. Зонага, областьтарга бөлүп алышыбыз керек, ошол жерге определенный количество единица ташташыбыз керек да. Ошон үчүн мен азыр жанагы шахматтын доскасындай кылып эмелерди, площадьтарды бөлүп алышым керек да. Бул жерге кылдым. Могул зона карарып турат, могул жер каралып. Биздин проблема ортосунда эмес, бул адамдыкы ортосунда эмес, четтеринде экен да, ошондо четтерине көбүрөөк басым жасап коебуз. Сымылдан баштайбыз. Ушул эле зона, мына эмнеге чийип алгансыңар деп атпайсыңар, эми мен билишим керек да, каяка кандай койганымды. Биринчи площадь. Процедурабыз бүттү. Бул процедурадан кийин 2-3 күндөн кийин эффект көрүнө баштайт. Ал эффект 6 айга чейин, минимум 6 айга чейин жетет. Жумушка, той топурга уялбай, жеңил ак көйнөктөрүңүздү кийип бара берсеңиздер болот.